Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биз силер менен исламда ибадат бөлүмүн окуп жатабыз. Мына ошол бөлүмдүн бул сабагыбызда 5-чи сабагына токтолобуз. Мурунку сабагыбызда гусул темасын өтүп, анда гусул деген эмне? Гусул кандай алынат? Парыздары жана сүннөттөрү кайсылар? Кандай абалдагылар гусул алуусу парз деген суроолорго жооп алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда даарат же гусул алуу үчүн суу жок болуп калса кандай кылабыз деген суроого жооп алуу үчүн таяммум темасына токтолобуз. Андан мурун исламдын шарттарына токтоло кетели. Алар ыйман келтирип мусулман болуу, намаз окуу, орозо тутуу, зекет берүү жана ажылык сапарына баруу. Бул 5 шарт исламдын негизги шарты катары эсептелет. Бул сабагыбыз таяммум. Оболу таяммум деген эмне деген суроого токтололу. Таяммум таза топуракка же таза кум, таш жана башка жерлерге ниет кылып, колду сүртүп, бетке жана колдорго мас кылуу деп аталат. Ислам диний милдеттерди аткарууда адамдарга болушунча жеңилдиктерди камсыз кылган. Милдеттерди аткарууда алдыга чыккан тоскоолдуктарды ашып өтүү үчүн чыгуу жолдорун сунуштаган. Мына ошолордун бири таяммум. Куранда таяммум боюнча суу таба албай калсаңар таза топурак менен таяммум кылып, жүзүңөргө жана колуңарга ошол менен мас кылгыла. Алла Таала силерге тоскоолдук жаратууну каалабайт деп айтылат. Кандай абалдарда таяммум кылынат? Суу менен даарат алууга же гусул алууга мүмкүнчүлүк болбогон учурда таза топурак же топурак сыяктуу зат менен таяммум алынат. Андан сырткары суу таза болбосо, сууну колдонгон учурда ден соолукка олуттуу зыян келе турган болсо, суу колдонгон учурда суукту ичүү болсо таяммум алынат. Жана ошондой эле дененин көпчүлүк бөлүгү жара болуп, суу тийген учурда жаранын өрчүп кетүү коркунучу болсо таяммум алынат. Суу ичкенге гана жетиштүү болуп, даарат же гусул алууга жетпеген учурда, суу табылгыча намаз убактысынын өтүп кетүү коркунучу жаралса, жана ошондой эле суу табуу адамга кыйын абалга келсе, таяммум менен намаз окуйбуз. Бул таяммум ислам дининде жеңилдиктердин бири. Ислам дининде эч бир ибадатты өткөрүп жиберүүгө жол бербөө сунушталат. Ошондуктан ушул таяммум сыяктуу ар кандай жеңилдиктер каралган. Таяммумдун парыздары кайсылар? Таяммумда 2 парыз бар. Биринчиси ниет кылуу, таяммумга ниет кылуу жана кайсыл ибадатты аткара турган болсо, ошол ибадатка ниет кылуу. Андан кийинкиси алакандарды таза топуракка 2 жолу сүртүп, бетке жана 2 колго масх кылуу таяммумдун парызы болуп эсептелет. Таяммумдун сүннөттөрү да бар. Алар кайсылар? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштоо, топуракка колдун ички бөлүгүн сүртүү, тартипти сактоо, башкача айтканда, алгач жүзгө, андан соң колдорго сүртүү. Алгач оң колго, андан кийин сол колго сүртүү. Колдорду жерге тийгизгенде манжаларды керип, алаканды жерге сүртүү. Колду топуракка сүрткөндө чаң болгон болсо, колдорду бири-бирине чаап, чаңды түшүрүү. Мына ушулар таяммумдун сүннөтү болуп эсептелет. Ушулардын негизинде таяммумду кандай алабыз? Сүрөттө да көрүнүп тургандай, алгач Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып, даарат же гусул үчүн ниет кылабыз. Жана ошондой эле кайсыл ибадатты аткара турган болсок, ошол ибадатка ниет кылабыз. Топуракка же топурак сыяктуу чаңдуу затка колдорубуздун алаканын сүртөбүз.
Бул топурак болушу мүмкүн, кум болушу мүмкүн, таш болушу мүмкүн жана башка заттар. Андан кийин колдорубузду бири-бирине уруп, колубуздагы топуракты түшүрөбүз. Ошону менен жүзүбүзгө сүртөбүз. Жүзүбүзгө сүрткөн соң колубузду кайрадан топуракка уруп, ошол чаңдуу колубуз менен оң колдон баштайбыз. Оң колго сол кол колдонулат. Сол колдун сөөмөй жана баш бармак манжаларын бөлүп, калган 3 манжа жана алакан менен оң колдун ички бөлүгүн манжалардын учтарынан чыканакка чейин сүртөбүз. Андан соң оң колдун сырткы бөлүгү сөөмөй жана баш бармак менен чыканактан манжалардын учтарына чейин сүртүлөт. Муну менен биз оң колубузга мас кылган болдук. Сол колубуз калды. Оң колду колдонобуз бул үчүн. Сөөмөй менен баш бармак манжаларын бөлүп алып, калган 3 манжа жана алакан менен сол колдун ички бөлүгү манжалардын учунан чыканактын тушуна чейин сүртүлөт. Андан соң сөөмөй жана баш бармак менен колдун сырткы бөлүгүн чыканактан манжаларга чейин сүртүлөт. Мына ушуну менен биз таяммум алган болобуз. Эскертүү: таяммум алууда айрым маселелерге маани берүү керек. Алар: ар бир намаз үчүн өзүнчө таяммум алуу керек. Мисалы, бешим намазын окуу үчүн алынган таяммум асыр намазы үчүн өтпөйт. Ага өзүнчө алуу керек. Намаз үчүн ниет кылуу керек эгерде биз таяммум менен намаз окуй турган болсок. Бир таяммум менен бир намаз убактысы ичинде бир канча намаз окууга болот. Суу табуу үчүн аракет кылуу керек албетте. Таяммум менен намаз окуп бүткөн соң сууну көрүп кала турган болсок, анда окулган намазды кайрадан даарат алып окуганга туура келет. Ичкенге гана суу болуп, дааратка жетпесе, таяммум алса болот. Эми таяммум алган соң, ибадаттарды кылгандан кийин таяммумду эмнелер бузушу мүмкүн? Мына ошого токтололу. Таяммум даарат жана гусулду бузган нерселердин баары таяммумду да бузат. Суу табылганда же колдонууга жарактуу абалга келгенде таяммум бузулат. Башкача айтканда, сууну пайдаланууга мүмкүнчүлүк жаралган учурда бузулат. Ден соолугунан улам таяммум менен намаз окуган адамдын ден соолугу жакшырганда бузулат. Мына ушулар таяммумду бузуучу нерселер. Эми сиздерге бир көнүгүү берейин. Даарат, гусул жана таяммумдун ортосундагы айырмачылыктарды жана окшоштуктарды табыңыз. Биз буга чейин исламда тазалык бөлүмүндө тазалыктын маани маңызын өттүк, андан кийин даарат, гусул жана бул сабагыбызда таяммумду өттүк. Мына ошолордун ичинде кандай айырмачылыктар бар жана кандай окшоштуктар бар, сиз экранда көрсөтүлгөн таблицаларды толтуруу менен айырмачылыктарын жана окшоштуктарын жаза аласыз. Темабызды жыйынтыктай турган болсок, исламда тазалык темасында тазалыктын маани маңызы, ибадаттарды аткарууда тазалыктын орду, даарат, гусул жана таяммум темасын мына ушуну менен бүтүргөн болдук. Тазалык жалпысынан бактылуу жашоонун булагы катары эсептелет. Дененин тазалыгы адамга ырахат тартуулайт. Таза адам чөйрөсүндө сүйүлөт жана урматталат. Тазалык адамдын жан дүйнөсүн тазалайт. Ошол эле учурда ибадат катары да эсептелет. Ошондуктан ар дайым денебизди, айлана чөйрөнү жана жан дүйнөбүздү таза кармоого тийишпиз. Бул үч нерсенин тазалыгы исламда эң маанилүү маселелердин бири катары эсептелерин унутпайлы, урматтуу окуучулар. Тазалык темасын бүтүргөн соң,
Кийинки сабактарыбызда ибадат темаларына кеңири токтолобуз. Башкача айтканда, исламдын ар бир шартына, намазга өзүнчө токтолобуз, орозого өзүнчө токтолобуз, зекетке өзүнчө токтолобуз жана ажылык сапарына өзүнчө токтолобуз. Ушуну менен бул сабагыбыз аяктады. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Жаңы темаларда көрүшкөнчө саламатта калгыла.